дөңсөөдөн бери келип түшүп, айылдын четинде козголбой калдайган элди көрүп, жүрөгү түштү окшойт. Ал да чочуп туруп калды. Бул эмнеси? Бул эмнеге немелер? Булар эмне үчүн ынчыкпай карап турушат? Дегендей кыял менен бизди көздөй басты да кайра токтоп, кайра кычактап артын каранды. Алла ошентип келе бергенде жаныбызда турган бир кичинекей кыз Ашыралы байкен келе жатат деп жиберди. Кайда тааныганын ким билсин? Башындагы жоолугун жууп, алеге жылаң айлак саксайган кыз Байке деп чуркап жүгүрдү. Анын соңунан балдар, анан турган келиндер, анан турган элдин баары Ашыралы, кокойчу эле Ашыралы турбайбы дешип, чуугдашып жөнөштү. Ошол учурда бизди кандай сезим курчаганын айта албайм. Жан эргиткен мээрим, эр эркеген ый, баарыбызды деп салгатты көздөй алып учту. Биз солдатка жүгүрүп бара жатканыбызда өзүбүз менен кошо бүт турмушубузду, баштан өткөргөн күндөрүбүздү, азаптообузду, уктабаган күндөрүбүздү, дайрадай аккан көз жашыбызды, карыган кыздарыбызды, муңубузду, кайгыбызды, баардыгын туугармаган солдатка алып бара жаттык. Биз солдатка жеткенибизде эки сагынышкан толкун кошулгандай кучакташып, өбүшүп турдук. Ошол болгонубуз учурда ар кимибиз Ашыралыны туш-туштан, ийнинен, мойнуна асылып турдук. О, жеңишай, биз тамам тилеп күткөн жеңишай. Ассалому алейкум, жеңиш. Кечирин бизди. Кечирин менин өнүмгө келинимди. Аман келген Ашыралыны бек кучактап. Кайда менин Касымым? Касымым кайда? Деп ыйлаганым кечирин бизди. Ашыралыны бек кучактап, Касымымды, Субанкулумду, Майсал бегимди эстеп, ичке туткан арманымды кечирин. О, жер жараткан жер, дүйнөдө согуш болбосунчу, эч биринин көз жашы төгүлбөсүнчү, темир жолду кучактап, кайкырган таш жарган энелер болбосунчу жерине. Сонунан сендей жерине кыйкырыктары болбосунчу жерине. Эй адамдар, дүйнөнүн төрт бурчунда жашаган адамдар, силерге эмне керек? Жерби? Мына мен жермин. Мен түгөнбөгөн кенчмин. Мага силердин уруш кылашыңар кереги жок. Мага эмгек керек, ынтымак керек. Мага уруш кылаш кереги жок. Бир баксайсаңар, мөмө болуп берем. Чыйсайсаңар, чынар болуп берем. А эгерде көбөйүп турган болсоңор, баардыгыңарга жер болуп берем. Ал эми Толгонай, адам баласы тынчтыкта жашай алабы, жокпу дейсиң? Өзүң ойлоп көрчү. Ал менден эмес, ал силерден, адам баласынан, силердин ынтымагыңардан, ыктыярыңардан, акылыңардан.